сиз туура баамдадыңыз. Президент Садыр Жапаров эл менен бирге кадимки учак менен эч кандай комфорт, люксы жок эле Жалал-Абадка учту. Өлкө башчы менен бирге бир самолетто учам деп эч ким күтпөсө керек. Жумуш башталды. Президент Садыр Жапаров дароо сот адилеттик үйүнө келди. Мындай имараттын экинчиси Жалал-Абад шаарында пайдаланууга берилди. Бирге жаза Мынге сабак мына ушундай накыл кепти уран кылып Жалал-Абад шаарында дагы сот адилеттүүлүк үйү ачылып отурат. Сот тармагындагы кызматтар бириктирилип, бардыгы ушул имараттын ичинде кызмат кылып, бардыгы санариптик жабдыктар менен жабдылган. Жаңы сот адилеттиги үйүндө 7 орган жайгашкан. Алар Жалал-Абад облустук, Жалал-Абад шаардык, Жалал-Абад облусунун административдик соттору, мындан тышкары жогорку сотко караштуу сот департаментинин Жалал-Абад облустук башкармалыгы жана анын кызматтык бөлүмдөрү бар. 7 органды бир имаратка жайгаштыруу эң ириде эл үчүн ыңгайлуу болсо, дагы бир жакшы жагы бул бюджетке үнөмдүү келет. Бул имаратта орун алган сот органдары үчүн курьердик чыгымдар жоюлуп, бюджет каражаты үнөмдөлсө, жалпы жарандар үчүн бирдиктүү терезе принцибиндеги жагымдуу шарт түзүлдү. Ошентип, орто эсеп менен алганда, бул тушоосу кесилип жаткан жайга бир күндө 350-400 жаран кирип, өтүнүч арыздарын канааттандырып чыгуусу күтүлүүдө. Азыр бул жаңы имаратка сот тутумунун кызматкерлери келип жайгашышкан, биз бир бөлүмүнө кирип кызыгып көрдүк. Жарандар келгенде бизге азыр электрондук чип менен катталып, платошка аркылуу ар бирибизге жарандарга ыңгайлашып колдонот. Бул ушул ай системасы. Ушул система менен иштейт, Биз ай системасы менен келген иштерди ушул жактан биз жөнгө салабыз. Иштерге бөлүштүрүү, сиздер жана кезекке тургузуп, ушуну, бизге келип түшкөн иштерди ушул жактан судьяларга бөлүштүрүү процесси, дайындоо бардыгы ушул система аркылуу. Бардыгы алдын ала тизилет. Ушул жерде болот бардыгы. Элестетиңиз, нечендеген жылдар бою жарандар бир документ алыш үчүн ары бери чуркап убара чегип келишкен, эми бардыгы жөнөкөйлөштүрүлүп жатканын сот ардагерлери дагы кубаттап жатышат. Мурда кандай бир жерден эки жерге почта менен канча расход, канча баягы жеткиз почтага жөнөтүп үнөмдөрөт. Бу жерде азыр мына бир имарат болгондон кийин, значит, документ табарып, баягы жиберип кабыл алуу эмне деген аябай мындай жөнөкөйлөшүп болот да, кол менен эле колго мындай апарып берип. Демек, сот адилеттик үйүнө ачылып аткан жакшы нерсе. Аябай жакшы нерсе. Азыркы учурдагы биздин элге туура келген нерсе бул. Сот системасынын ачык айкындуулугун камсыздоо бул соңку жылдары жүргүзүлүп жаткан реформанын башкы артыкчылыгы. Дал ушундан улам жакында бардык аймактарда сот адилеттик үйлөрү ачылып, мыйзамдуулукту камсыздоого өбөлгө болот.